Намаз окуп жатканда адамдын алдынан сутра жок болсо, ал сажда кылуучу жерден канча аралыкта өтүшү керек? Кээ бири айтат 3 сап алдынан өтүү керек деп, кээ бири айтат сажда кылчу жерден кийин эле өтө берсе болот дейт. Кайсынысы туура дейт? Сутра маселеси. Сутра деген нерсе намаз окуганда астына коюлуучу таякча. Анын өлчөмү Ханафи мазхабта зира. Ушунча болуш керек. Ал тике туруш керек. Эгерде кокустан бир жерде болуп калып тургузганга мүмкүн болбосо, анан айла жоктан жаткызып койсо болот дейт. Кээ биркилер сызып коюш керек деп, бул Шафиидин мазхабы, бизде тик турушу керек. Сутра качан коюлат? Сутраны түшүндүңөр, э? Намаз окуп атканда адамдар астынан өтүп кетпеш үчүн коюлган бир нерсе. Ханафи мазхабта сахра, чөлдө коюлат дейт. Чөлдө гана сутра коюлат дейт. Мына ушул сүннөт. Ошон үчүн кээде намазга берде да коюлуп калат, ошо коюлбайт. Бизде сахрада коюлат. Чөлдө. Эми бул адамдын суроосу адам астынан өткөнгө тыюу салынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: адам намаз окуп атканда анын астынан өтүүнүн күнөөсү канчалык оор экенин билгенде арбаина токтомок дейт. Токтоп күтүп турмак дейт. Алымдар айтат, арбаин 40 дегендигин ачыктабады дейт. Рови бизге кыска жеткизип койду. Пайгамбарыбыз 40 деп токтоду. 40 саатпы, 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү белгисиз. Ал жерде алымдар айтат ошол намаз окуп аткандын астынан өтүү чоң күнөө экендигин бизге сыпаттап атат дейт. Астынан өтпөш керек. Намаз окуп аткандын астынан өтпөш керек. Эми намаз окуп атканда астынан өтсө эмне кылыш керек? Аны тосуш керек дейт. Тосуш керек дегенде дагы биздин Ханафи мазхабтагы тосуунун өзүнүн өкүмү бар. Тосууну bizde erkeklerge iki yolu var. İşara, tesbih. İşara mite okutas, namaz okutas. Böyle ötüp ketip atsa kolunuzda mınday көкірекке қойып жатқан жоқ, нетіп бассын, сіле көрінішін айтты ма? Мындай қыласың. Намаз оқып отқан мындай қыласың. Баяғы адам астынан өтіп кетпес үшін. Же болса тәсбих айтасың, ла иляха илlallah, Аллаху акбар депші, ақырынырақ. Теге сіздің намаз оқыған жеріңізден өтпес үшін. Аялдарчы? Аялдар тасфиқ дейді. Себебі алардың үні дұрыс емес. Кейбірке білесіңер, кітептерде аялдардың үні аурат дегенде ұғып қалғансыңар ба? Ошол аялдардың үні аурат деген уяттуу нерсе. Биздин фиқ китептеринде эгер аялдын үні аурат деп келсе, ал фитне деп түшүнүү керек. Ушул туура. Фитне деген нерсе аялдардын үнү назик болот да, адамдарга мындай фитне салат. Ошон үчүн ал субханалла деп мындай десин. Тиги өтүп кетип аткандан бошошуп кетпесин. Себеби аялдардын үнү назик болгондуктан ал чыгып кетсе фитне болот дейт. Эгерде аялдардын үнүн аурат дей турган болсок, уяттуу жер дей турган болсок, жан башындай, башка нерсесиндей аурат барбы, аялдардын аураттары. Ошондой аурат дей турган болсо, аялдын эркектердин астында сүйлөшүү арам болот болчу. Анда аялдын сүйлөшүү арам болсо, ага шарият өтө оор өкүм берген болот. Ал билесен сурашы мүмкүн, базарга барат, ошого муктаждык үчүн аялдын сүйлөгөнү дурус, ал фитне кылбастан туруп, эркелеп сүйлөбөстөн мындай корсорак айтат. Муну канча депчи. Анын үнүн укканда эркектер эмне делебеси козгоп кетпеш үчүн. Ошого эгер биздин китептерде, Ханафи китептерде саутул мар'a ауратун, аялдардын үнү аурат десе фитне деп түшүнгүлө. Жанагы жан башындай же көкүрөгүндөй аурат эмес. Эгер андай деп түшүнө турган болсок, анда аялдын сүйлөөсү арам болуп калмак. Ошого айтат. Ихтияр китебинде ли анна саутаха фитне дейт. Себеби аял киши тасфиқ кылыш керек, себеби анын үнү фитне дейт. Адамдар укса бираз жаман болуп кетет. Аурат деп айткан жок, фитне деп айтты. Бирок ихтиярдын башка жеринде фитне, аурат деп келет, ошону фитне деп түшүнүш керек. Эрежени түшүндүкпү? Ушундай. Аялдар
Анан ошого жанагы кол чаппасын деген маселе чыгып кетет го. Бир жерлерде кол чабып жатышпайбы депчи. Ой, астагфирулла, астагфирулла. Аялдар кол чабат деп. Ал аялдар намазда гана. Аны бардык жака өкүм кылып ийбегиле. Ошого кээбекилер такбир айтсын дейт. Биздин кол чабуу биздин адат эмес. Жанагы бир жакшы нерсе болгондо, же бир сүйүнүч болгондо кол чабышат го. Ал немен Европанын адаты. Bizde takbir aytır. Allahu Ekber, Subhanallah. Ошоған ошақтан келгендер ана минтибейсе ана кыйкырып чыкпаш керек. Зыян жок деген маселе. Ал эми аялдарга гана ал тасбихимди кол чабуу деген ал намазда астан өтүп аткан адамды токтотуш максатында. Эми эркектерге экөө дедик. Же ишара кылсын, же тасбих айтсын. Экөөнү жам кылуу макрух дейт. Экөөнү жам кылуу макрух. Subhanallah деп үйбеңиз, же колуң менен, же тилиң менен, Себеби кыймыл аракет сөз болуп намазда биз ускуну фи салатикум намазыңарда кыймылдабастан бекем жана тың туруп окугула дейбиз, эмне? Тынч туруп окугула дегендин буйрукка каршы келип калбас үчүн зарылчылык үчүн же тасбих айтасыз, же ишара бересиз. Аялдар колуна. Алар ошо биздин туугандардан, башка туугандардан. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ким намазында өтүп аткан болсо, фақатилху аны менен согушкун, фа иннаху шейтан, ал шейтан аны менен согушкун десе чындап булантып ал. Ол ислам башында болгон. Биздин Ханафи мазхабтагы өкүм ушундай. Антип кол менен кылып, мындай кылып не болот. Мынантип ишара кылганын, өтүп кетсе, биздин намазыбызга эч кандай проблемасы жок, өткөн адамга күнөө көрөт. Ал билиши керек булат. Эми жок, мындай ишара кичине. Анан экинчи маселе. Канча аралык менен өтүш керек? 1 минут калыптыр бизде. Бизде 3 риваят бар. Машайихтардан 3 риваят бар. 3 машайих деген нерсе Абу Ханифаны көрбөгөн, анын шакирттеринен илим алгандарды машайих дейт бизде. Ошол машайихтарда ихтилаф бар. Кээбекler бу 3 дедиби? 3 сап алдын өтсүн дейт го, 2 сап дейт. 2 сап нар жактан өтүш керек дейт. Мына жерде окутса мына жактан өтүш керек, Бир риваят. Экинчиси Аллахумма салли ала Мухаммад. Биринчиси 3 сап, 2 сап. Экинчиси намазды хушу менен окуп атканда көзүңүз кайсы жерде сажда кыла турган жериңизди карап турасыз го? Сажда кыла турган жерди назардан өтүш керек дейт. Экинчи кабыл. Үчүнчү кабыл хушу менен намаз окуп атканда көзүң кайсы нерсеге тиет? Адамды көрбөйсүң го? Эмнеден өтсө көрөсүң, нараарак өтсө көрбөйсүң го? Мынтип окуп атканда. Мына ошондой өтсө болот дейт. Ошол сөз асах, эң жакшы сахих риваят деп имам Касани рахматуллахи алейхи ал-Бадайу ас-Санаи деген китебинде ушундай дейт. Демек, туурасы эмне? Хушу менен мынтип намаз окуп атканда көзүң илинбеш керек дейт. Ошондо бир аз нараарактан өтүш керек. Болбосо өткөн адамга күнөө болот. Ал эми намаз окуучу адамга эч кандай эмне? Эми Каабадагы өкүмдөр бир аз башкачараак болот. Себеби ал жерде ушундай аралашкан, аял эркек аралашып жүрөбүз, ал жерде өкүм бир аз башкачараак болот. Ал жакта кечирим болот, Себеби адамдар көп. Сен намаз окуп атсаң, таваф кылып аткандар бар, адамдар митип кетет. Ошого эмне кылабыз? Ал жактын өкүмү өзүнчө болот, Аякта кечирим болот.